Мээримдүү, ырайымдуу Аллахтын аты менен баштайман. Ар бириңиздердин үйүңүздөргө жараткандын саламын, рахматын, берекесин тилөө менен биргеликте уникалдуу ислам берүү сөздөр менен кайрадан эфирде. Бүгүн биздин куттуу коногубуз коомдук ишмер Айпери Куби кызы айым, кош келиптирсиз. Ассаламу алейкум. Алейкум салям ва рахматулла. Алтындай убактыңызды бөлүп келип бергениңизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Айпери айым, биринчи эле суроо, негизи ар бир адамдын кечээги жашоосу бүгүнкү тарых болуп калат эмеспи? Негизи эле жоолук салынгандан баштап сиздин жашооңуз кандай бир нукка өзгөрдүбү? Албетте, альхамдулилля. Негизи эле ар бир адам кечээ ким элем, бүгүн киммин, эртең ким болом деп ой жүгүртүш керек экен да. Мен жоолукка келгенден кийин Аллах насип кылган экен, мына 2020 жылы 5 жыл болуп калыптыр. Динге кайткан соң өтө чоң өзгөрүүлөр болду жашоомдо. Эң алгач эле бул ой жүгүртүүмдө, жашоого болгон көз карашымда, жашоо образымда, тандоомдо, мамиледе, кыскасы баардык жактан өзгөрүү сонун эле болду. Кудайга шүгүр. Жакшы. Негизи баягы бир өзгөрүүлөр адамды бир тандоого алып келет эмеспи? Анын сыңарында сиздин жоолук салууңузга кандай тандоолорду алып келди? Айтайын дегеним, айлана чөйрөдөгү сиздин мурдагы бир кесиптештериңиз дейбизби, балким жакшы жакын адамдарыңыз ошол боюнча калыштыбы же тандоого туура келдиби? Ушул боюнча айта кетсеңиз. Чөйрө өзгөрдү. Чөйрө, адамдар, кандай десем, мен тандаган жокмун. Мен сен менен сүйлөшпөйм, мен мындай болуп кеттим, ана сен деген мындайсың деген нерсе жок. Болгону мисалы кээ бир чакырылган жерлерге баягы мага жетип калат да ал сөздөрчү, эми тамаша аралаштырып айтып атышты. Бул халал болуп кеткен, муну мындай жерлерге чакырбаш керек, бул халал болуп кеткен депчи. Анан деген сөздөр кийин мага жетип калып атты да, ушинтип айтышты. Ошон үчүн чакырган жокпуз депчи. Жаңы жоолукка келгенде мен ойлойм, көбүндө эле болсо керек бул нерсе. Баягы сени бирөө бөлүп аткандай болуп эле мурунку баягы күнүмдүк баягы адаттагы жашооң, ошол эле адамдар, сени курчаган чөйрө. Сен бул жолго келген соң, сен бөлгөндөй, баягы сенен алыстагандай болуп элечи, ушундай бир сезимдер болот да, бир башкача эле болуп эле, ушундай болот деп ойлойм ар биринде элечи. Анан менде деле андай нерсе болуп өттү. Баягы бирок ар бир нерседе хикмат бар да. Ар бир нерседе болушу мүмкүн, адамдын өзүнүн кабыл алуусунда болушу мүмкүн. Мүмкүн менде ушундай ой болуп калышы мүмкүн. Кээде адам баласы баягы ашыкча эле өзүбүзгө кабыл алып алабыз да, сага тиешеси жок деле нерсе болсочу. Анын сыңарындай айланып тегеренип келе баардык нерсе акыйдага келип такалат. Сен ой жүгүртүүңдү. Анан кийин кандай туура ойлоп атамбы, эмне кылып атам? Эң негизгиси ошол фундаментти туура куюп алсаң жана ошого бекем болсоң, калган баары жеңил болуп калат. Кудайга шүгүр. Негизи баягы сахнада дейбизби же болбосо маданий чөйрө, балким бул деле туура эмес болуп калат. Сахна деп айтайлы. Чөйрөсүндө жүрүп азыр бүгүнкү күндө коомдук ишкер айым катары коомго өзүңүздүн салымыңызды кошуп келе жатасыз. Сурайын дегеним, көпчүлүк кыздарга, эже сиңдилер жоолук салынсам бир ийгиликтен кур калам деген ою болушу мүмкүн да. Ошондой эже сиңдилерге сиз кандай өзүңүздүн ой пикириңизди, басып өткөн тажрыйбаңыз менен бөлүшөт элеңиз? Мурун шоу бизнес чөйрөсүнүн адамы болчумун, сахна адамы болчумун. Альхамдулилля, Аллах насип кылган экен. Жоолукка кирип аткан учурда ар бир айым баягы биринчи жолу жоолук салганда керемет сезимдер болот. Менде ушундай болду да, мен өзүм үчүн жооп берейин. Мен ушунчалык сүйүнүп, кубанып көчөгө биринчи жолу жоолук салып чыкканда баягы сыймыктануу менен салындым да. Ушундай башымды бийик көтөрүп, карагылачы мен жоолук салдым депчи, мындай башкача бир көкүрөгүң ушундай бир кубанычка,
сүйүнүчкө толгон да. Альхамдулилля ошол убакка чейин мен сыймыктануу менен салынып келем да жолугумду. Анан айтайын дегеним, жолукту салдым. Ал кезде эми баягы шоу бизнес адам болгондон кийин Инстаграмда өтө активдүү болосуң да, жумушуң. Мен бир 10 күндөй жок болуп кеттим. Себеби баягы жолук салган соң мен өзүңүздү баягы сүйүүнү ушундай эмоцияңыздан чыга албадыңыз. ошол менен эле убара болуп жүрүп, баягы ар бир окуган намазым баягы жаңы болуп атканда, мындай бекемделип, ушундай бир баягы жазбат деп коет го. Сүйүнүп, кубанып, эме каалоолорум башка нерсеге өзгөрүп, мисалы, ар бир намазыңдын даамы ушундай бир таттуу, ширин болупчу. Ар бир дубаңды ушундай узун дубаларды кылып, ар бир ибадатың ушундай таттуу, жүрөгүң менен, каалооң менен ушундай бир рахат менен аткарып жүрүп, анан мен биякта унутуп калып турдум да. Анан кийин ал кезде баягы той топур, мисалы жумуштар 3 ай, 4 ай алдын ала мындай график толуп калчу да. Анан кийин бирөө сурап калды: "Сен жолукта эме элге кантип туура чыгарсам?" Эң алгач эле мен жолукка келдим дегенди Инстаграмга эмне деп чыгарсам? Кандай кылсам мындай туура болот? Себеби жолукка келген соң бул хиджаб, жолук бул чоң мойнума жоопкерчилик Туура, илинди. Мен аябай сездим ал нерсени мойнумда. Себеби коркуп турам да. Мен хиджабчамын, мен муну кылбашым керек. Мен хиджабчамын, мисалы коомчулукта эл алдында моундай болбошум керек, так могул жерден тыйылып турушум керек. Айтар сөзүңдү дагы мурун мисалы мен деген ушинтип атам, могу жумушту кылып атам, мен деген монтип атам, мен деп сүйлөй берчүк да. А бул жерде сен мойнуңда мусулмандын жүзү, исламдын жүзү, мисалы хиджаб бул мусулман аялдын жүзү да. Сен мойнуңда чоң жоопкерчилик бар да. Ошого кантсем туура болот экен деп устаза карманып, анан устазама бир күнү 20 жолу чалам. Баягы ар бир баскан турганыман бери мону кылсам адалбы, мону кылсам арам болуп калбайбы, эже моундай сүйлөсөм туура болобу, эже мону кылсам болобу, кечке чала берем. Аллах ыраазы болсун устазымдан. Ошол кезде тажабай ар бир эмеме жооп берип, антип ар бир кылган нерсем, даже Инстаграмга чыгарган постторумду да, видеолорумду да моуну чыгарсам болобу, монтсем болобу деп ар бир нерсени устазымдын уруксаты менен кылчумун да. Мисалы рекламаларды кылууда могу арам болуп калбайбы, могу системасын. Айтор ар бир нерсеге этияттык, кылдаттык менен мамиле кылуу. Анан жанагы эмеге кайтсак, той топурлар ошол кезде чалып калышты: "Сен жолукка кириптирсиң. Тойлорго кандай жолуңду чечип эле, чачыңды жасап эле бара бересиң да. Эми күндүк жашоодо жолук салып бересиң. Тойлордо кадимкидей эле кийинип келесиңби?" деп сураганда, ошол суроону укканда анан мен жумушум эмне болот? Той алган болчумун деп. Мен жумушум ошондо кандай болуп калат деп анан ойлондум жумушумду. Шоу бизнес эмне болот? Ага чейин мисалы мен 15 жылдан бери сахнада келаткан болсом, ушул чөйрөдө. Ошол суроону уккандан кийин анан ойлонуп баштадым да. Жана жаңы жолукка кирген соң дароо оюм, көз карашым, ой жүгүртүм өзгөргөн соң мен жумуш жөнүндө ойлонмоптурмун да. Анан кийин ойлонуп, так тойлордо кандай болот, эмне болот деп барганда да бир мурун баягы астагфирулла чимирилип элдин астында укмуш бийлеп айланып тегеренип кылып жүргөн Айпери, тойду эзип жүргөн Айпери Аллахтан уялып баштадым. Бул кандай болуп калат? Азыр мен жолукту салып алып туруп ортодо чимирилип бийлеп атсам, же элдин алдына чыгып алып бул кандай болуп калат деген нафс менен күрөшүм башталды. Себеби шоу бизнес, сахна бул адамдын нафсына ушундай майдай жаккан нерселерден турат да. Бул деген сулуулук, бул деген элдин назары, элдин суктануусу. Канча деген адам суктанат. Сахнаны байкайсыздар да, сахна адамдардан бийик турат да. Сен адамдардан бийик турасың деген бул адамдын нафсына
любой эле адамдын нафсына жага турган нерсе да, адамдан бийик туруу. Бул тейкеберликке алып келет. Сен өзгөчөсүң, мен сулуум, мен келбетим, мен башкачалардан өзгөчөлүнүп турам деген менсинүү, кыйынсынуу, бул деген адамдагы жанагы сыфаттардын баардыгын топтолгон нерсе дал ошол шоу бизнесте да. Мен эң сулуумун, өзгөчө айымдардын алдында. Мен деген эң боюм узун, мен эң келбеттүүмүн, мен эң фигурнаямын, же болбосо мен деген эң мындаймын деген нерсе, бул чөйрөдөн чыгып кетүү өтө кыйын да негизи. Себеби нафсың ушунчалык, нафсыңа канга сиңип кала турган нерсе да булчу. Анан ошондо менде нафс менен күрөшүм башталды. Балким финансылык жактан да жакшы. Бул деген бул башка тема. Бул финансы, бул жер шоу бизнесте өтө чоң акча жатат. Бул жерден өтө чоң акчаны табасың да. Аялдын нафсына жаккан дагы бир нерсе. Айтат, аялдын нафсына жаккан ар бир нерсе. Мисалы, эркектердин суктануусу, эркектер ар дайым сага баягы көңүл буруп туруусу, сага поклонник деп коет го, белектерди жиберип туруусу, аялдарын суктануусу, сен алардын алысу. Бул деген өтө бир, өзүңүздөр деле билесиздер, мен кайра айта бергим келбейт. Акча. Сен көптөгөн акчага каалаган нерсеңди сатып аласың, каалагандай кийинесиң, укмуш кийинесиң, укмуш жактарга барасың. Бул деген айтып атпаймынбы, ар бир эле адам баласы каалаган, баягы нафсына жаккан, майдай жаккан нерсенин баары дал ушул жерде да. Анан сенде күрөшүү башталат нафс менен. Аллах эмне дейт? Мындай дейт. Мисалы, жол салып эле мен айткандарым болду. Эми жакшынакай кийинип алып, анан жанагындай стилдүү болуп кийинип алып деле ырдап жүрө бер да. Мисалы, тойлоруңду ала бер, акча таап атпайсыңбы? Анан ар бир эмеде баягы Аллахтын айкөлдүгү бар да. Мисалы, сага туура жолду көрсөтө турган нерсе. Туура жолду айтып атат. Мына могул жака барсаң, туура болот. Нафсың алдырсаң, мына Аллах адилеттүү, сен нафсың мисалы арамды кааласа деле Аллах аны дагы берет да сагачы. Анан тандоо сенде. Күрөшүү башталды. Эмне кылсам, мен деле ушинтип жүрө берсемби, элдин баары эле жүрбөйбү? Анан мен деле кыла берсем, мен эмне арам кылып атамбы? Мен туура эмес эчтеке кылган жокмун да деген нерсе ар кайсы жактан мисалы шайтандын азгыруулары ой салат сага, нафсыңды алдырасың. Мен зато деген сөз бар. Зато мен мынтикен жокмун да депчи, өзүңдү актаныпчы. Баягы адам нафсын ойлосо, өзүнө сөз жол табат. Өзүнө сөз баягы нафсын алдыргысы келсе, жол табат. Анан мен ушул убакка чейин Аллах баардык нерсени берди. Жашоомдо эмнени кааласам баардыгын берди. Альхамдулилла. Бар жогум бар. Альхамдулилла. Ушундай дем алып атам, ушундай келбетти, ушундай бар жокту берди. Канча өлкөгө баргым келсе, баардыгына бардым. Кайсы өлкөгө баргым келген болсо, баардыгын насип кылды, альхамдулилла. Уул десем уул, кыз десем кызды берди. Рызкыда, менин каалоомдо, менин кыялдарымда баарын берди. Анан ой жүгүртө баштадым. Мен Аллах мага ушунча нерсени берип атат, бирок мен Аллах пендеси катары, кул катары мен эмне кылып атам? Кандай шүгүрчүлүк кылып атам? Мен кандай кызмат кылып атам Аллахка? Мен эмне кылганым үчүн Аллах мага ушунун баарын берип койду. Аллах берешен. Аллах таалам айтат экен да, мисалы, мен баягы ар бир мисалы биз каалаган нерселерибизди биз эчтеке кылбай деле сурай берет экенбиз да, мындай наглый эле болупчу. Мону берчи, мага мону берчи, муну берчи депчи. Анан бирок сен ошого татыктуу ибадат кылып атасыңбы? Сен ошого татыктуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтү болуп атасыңбы? Аллахтын ыраазылыгын издеген кул болуп атасыңбы? Кандай ибадат кылып атасың? Мунафыктык кылган жоксуңбу? Эл көрсүң болгон жокпу бул нерсе? Анан ошентип өзүмдү жеп, дароо эле баарын таштап кыркып салып алган жокмун мен. Баягы
өтө кызыл батоңот болгум келген жок да, ошол нерседен да корктум да. Баягы нафсымды тарбиялап отуруп акырындык менен нашиттерге өттүм. Той топур эмес, мисалы эл алдына чыгып жүрсөм, Аллах кадыр зат да, Аллахым кудурет ушундай даражаны Алла берүүчү да, шерменде кылуучу да Алла. Аллах таалам сен Алла жолунда эмнеден баш тарткан болсоң, Аллах андан да жакшы нерсе берип коет экен. Мен бул нерсеге ынандым. Бул нерсени өз көзүм менен көрдүм, өз денеммен сездим, акылым менен ошонун баарын туюп көрүп турам да. Мисалы сахнада элдер сен ырдаганыңды, бийлегениңди көргөн келип жүргөн болсо, Аллах таалам ушундай кылып койду. Мен мечиттерде эл аялдар сени уккан, сен сөзүңдү угуш үчүн келип, Аллах ушундай даражаны берип койду да. Алхамдулилля, Аллах шерменде кылбасын. Бул мен эмнени айтайын деп атам? Нафс менен күрөшүү өмүр бою, кабырга чейин болот. Сени азгыруу кабырга чейин болот. Анан ар дайым сен ошон үчүн дайым илим алып тургула деген амал кылсак, сенде сөзсүз түрдө баягы ыйманыңа бекем болуп, акыйдаңа бекем болуп, анан күрөшүп келем, акырындык менен өзүм нафсымды тарбиялап келип, ара жолдо кээде дай болуп кетип, буруп кетип, кайра барып өзүмдү урушуп келип, кайра мындай ар бир нерсе албетте Аллахтын каалоосу менен болот. Себеби баягы даракта, жалбыракта Аллахтын каалоосу менен чыгат ар бир нерсе. Сен алдыңда адам өтүп бараткан жөн жок, өткөн жок, ал да Аллахтын каалоосу менен. Сен мурун биз баягы аялдар, негизи эле адамдар таарынчак баягы эме таарынчак келебиз го. Бул мага ушинтип сүйлөп койду. Бул мага мынтип айтып койду. Дароо эле мынтип текеберленип баштайбыз. Дароо эле мындай эгобуз ойноп баштайт да. Ар бир нерсе Аллахтан. Аллах каалады, демек сен ошол сөздү угуп атасың. Аллах каалады, бул сөздү сен угуп атасың. Аллах каалады, сен менен ушул ситуация болуп атат. Ар бир нерсени Аллага байлаганды үйрөнгөндө гана жашооң алхамдулилля жеңилдей түшөт. Аллах каалады. Адамга байлаба, Аллахка байла. Адамга эмес, Аллахка таштаганды үйрөнсөк, ошондо жашоо кадимкидей жүрөгүңдүн тынчтыгы, жашооңдогу баягы эмоционалдык тынчтануу, баягы руханий азык деп коет го. Рухуң азыр мисалы сабактарга кирип чыккандан кийин теп отуруп калам да, тынчыпчы. Кудайга шүгүр. Алхамдулилля, баягы рухуң Роббисин издейт деп коет го. Рухуң кадимкидей азык алып, баягы билим алып атканыңда, сен баягы издеп аткан эмелериңин баардыгы ушундай мокумуң канып, курсагың тойгондой эле баягы ачыкка болуп келип, курсак тойгузуп отуруп калганда мынтип каласың го, уйкуң келип, эс алыпчы. Анысыңарында илимге да рух ушундай ач болот экен да. Суусайт экенбиз, курсагыбыз ач болот экен, рухубуз ач болот экен. Анан ошон азыкты берген соң руханий байып, тоюп, баягы кадимкидей мен ошол нерсени өзүмдөн байкадым, башка адамдарда кандай билбейм. Сабактан чыккан соң мындай ашыкча нервдүү эле болбойсуң. Анан мындай жана Чубак ажы устазыбыз раматылык айтмакчы, дүйнөнү суу каптап атса да чулдукта кайгы жок деп коет го. Ошондой мындай карап ар бир нерсени Аллахтын өкүмү деген нерсе. Ошол нерсе сиңип калса, отургузуп алсаң, кадимкидей жашооң жеп-жеңил. Машалла. Биз билген Айпери канча жылдык сиз менен болгон байланышыбызда, канча жылдык сиз менен эже сиңдилик баягы бир туугандык байланышыбызда бир да жолу мен Айперини капа абалда көргөн жокмун. Ар дайым жылмайып жүргөн Айперин көрөм, ар дайым бир жака шашып жүргөн Айперин көрөм, ар дайым бир бошобой айткан Айпер. Бошобой бир жок, бошобогон деле эмес, мындай бир жумуштун үстүндө жүргөн Айперин көрөм да. Негизи эле мусулман айым катары, шоу бизнестеги эмес, мусулман айым катары өзүн ар дайым бир позитивдүү алып жүргөн айымдардын катарына киргизем да сизди. Ошол нерсеге эмне себеп болду экен? Аллах ыраазы болсун. Рахмат. Кудай таалам бир ушундай сыфатты берген экен, менде өзүмдүн үстүмөн өзүм шылдыңдаганды билем да. Мисалы жашоодо ар кандай болот да, кээ бир ситуацияларда уят болуп калган учур болот, кээде туура эмес сүйлөп алган учур болот. Анан ошондо өзүм үстүмөн баягы жемелейсиң, ооба, ушуну кылбай эле койбой деп мынтип, жок андай эмес. Мен шылдыңдайм да өзүм үстүмөнчү. Себеби адамга баягы шылдың аябай катуу тиет го.
Аз болду сага деппи? өзүм үстүмөн күлгөндү дагы, өзүм үстүмөн шылдыңдаган. Өзүм ушундай өзүмө ушул методиканы колдоном. Жакшы таасир берет Рас албетте. болот. Айтып берем. Молодец. Бирок ошол эле учурда өзүмдү кайра зато айтып бери. Зато сага сабак болду. Молодец. Эми мындай кылбайбыз. Себеби баягы өзүңдүн нафсың менен сүйлөшөсүң, акылыңа саласың. Эмнени кааладым эле, эмнеге мындай ой жок. Себеби ар бир кылган ишиңди, ар бир сүйлөгөн сөзүңдү анализ кылуу жана өзүң ошол эмелериңе жооп берүү. Ар бир кылган ишиңе жооп берүү. Өзүң алдында канчалык деңгээлде сен чынчылсың өзүң менен өзүң. Канчалык деңгээлде өзүңдү сыйлайсың, мисалы. Сиз айткан эме болсо, позитивде жүргөндө ар дайым позитивде жүргөм. Мисалы эл алдына чыкканда же Instagram соц баракчаларда дагы мен баягы налып же болбосо мынтип бирдеме анан ушундай болуп атат, мен кайгырып аттым эле деген нерсени чыгарганды мен андай ал типтеги адамга кирбейм да. Мен болушунча баягы адамдарга жылмаюуну тартуулагым келет, пайдалуу нерселерди тартуулагым келет. Аракетим ошол мээрим, мындай сүйүү, мээрим, сени адам көргөндө жакшы энергетикада болсо. Мисалы азыр заман ушундай, сенин бирөөнүн проблемасы бирөөгө кереги жок да. Ооба. Сен мага тиешпей, лишь бы ушу мага проблемасын айтпаса, эчтеке сурабаса экен деп турат да. Анан кийин жана эмеге дагы амал кылам да. Аллах айтат да, адамдарга жакын келсе, сен адамдардан эчтеке сураба дейт. Акыйкат. Адамдардан эчтеке сураба. Ошондо сени адамдар жакшы көрөт дейт. Сен менден сура, пендем. Сен менден сурасаң, мен сени ушунчалык жакшы көрөм депчи. Аллахтан сурайбыз, Аллахтан үмүт этебиз. Себебин кылабыз да, Аллахтан үмүт этебиз. Себебин кылабыз, Алладан күтөбүз. Адамдарга жакшы көрүнгүң келсе, эчтеке сурабаш керек. Анан кечээ атамда бир сөзү, чоң атам раматылыктын бир сөзүн айтты атам. Адамдарга көрүнгүң келсе, ордуңан тур дейт да. Адамдар сени угушун кааласаң, сүйлө дейт. Эгерде адамдар сени жактырышын, ушундай жакшы көрүшүн кааласаң, анда унчукпастан отур дейт. Унчукпай сүйлөбөй көрүнбөй отур дейт да. Сыңарындай. Эң башкысы биз адамдардын ыраазы кылуу, адамдын көңүлүн табуу эмес, Аллахтын ыраазылыгын издесек. Деги эле адамды ыраазы кылып болбойт. Себеби адам баласы эч качан ыраазы болбойт. Адам баласы тойбойт, ыраазы болбойт. Адам баласы бир ушундай нашүгүр калк келеткенбиз, астагфирулла. Ушунча жакшылыгын кылып туруп анан бир эле мындай бир эмесин көрсөк, мени эч биякта көргөн 99 жакшылыгын айтпай коебуз да. Бир ушунусуна басым жасап туруп алабыз да. Адам баласы ушундай калк экенбиз да. Тойбойт. Адам бир гана топуракка тоет экен да. Анан нафсы эч качан тойбойт. Адам эч качан ыраазы болбойт дейт. Анан биз ушундай бир алсыз күнөөкөр бир пенде экенбиз да, баары бир пендечилик кылат экенбиз да. Ошого болушунча Аллахтын ыраазылыгын издейбиз. Бул деген эми адамдын ою менен эсептешпей эле кой деген нерсе эмес. Сөзсүз түрдө коом менен эсептешебиз. Коомдун баягы биздин салт санаа деген бар, биздин эл эмне дейт деген сөз бар. Бул жерде мисалы элге каранып эмес, Аллахка каранабыз. Бирок ошол эле учурда элдин ою менен дагы биз эми эл коомдун адамы болгондон кийин сөзсүз түрдө эсептешүүбүз зарыл деп ойлойм. Айпери тагдырда баягы көп кыйынчылыкты баштан өткөзгөн айым катары, көп сыналган айым катары мен сизди жоонтермен жакшы түшүнөм. Ар дайым ошондой бир Аллахтан экен деген бир сезимди киргизип алуу жашообузга жеңилдик алып келет эмеспи? Ошол кыйынчылыктар алып келдиби сизде ошол сезимге, же болбосо өзүңүз башында айтып кеткендей ой жүгүртүүлөр алып келдиби ошол нерсеге? Чубак ажы раматылык айтмакчы, бул жолго сен же сыйың менен келесиң, же ыйың менен келесиң дейт. Алхамдулилла, мен келген жолум ыйым менен же кыйынчылыктан ушундай башына азап түшкөндө, же бирөө өлүп калганда, же бирөө кыйналып кеткенде
Аллагын издеп баштайт го адамдарчы. Мен кантип келип калдым? Албетте эң алгач бул баары Аллахтын каалоосу менен. Альхамдулилля. Аллах буйруган экен, Аллах насип кылган экен. Кудайга шүгүр. Аллахтын каалоосу менен 20-жылы пандемия учуру. Ал учурда баягы элдин адамы болгондон кийин баягы эле элдин камын ойлогон айпери машинага продуктаны толтуруп алып, жалгыз бой энелерге, көп балалуу энелерге продукт ташып жүрдүм. Өзүм балдарымды үйгө отургузуп коюпчу. Анан 2 жолу пневмония болдум, ошентип эл аралап жүрүп. Анан айтайын дегеним, ошол продукттарды таратып жүрүп, ушундай учур болду, мисалы 50дөн, 100дөн адамдар топтоп 3000 сомдон, 5000 сомдон акча таратып, мисалы баары иштебей үйдө отуруп калган, аял кыйналгандар. Анан ошолдо таратып жүрөм көчөдө, антип мен баягы Аллах ыраазычылыгы үчүн кыйналып аткан адамдарга баягы биз кыргыздар дароо эле бири-бирибизди колдогонго тим эле жыйнала калабыз го. Аллах ыраазы болсун, Аллах кабыл кылган болсун. Анан ошол учурда адамдар, аялдар кээ бир рахмат айтканын уктум. Кээ бир ыраазы болуп ыйлагандарын көрдүм. Кээ бирлери ушундай жашоосуна нааразы болгондорду көрдүм. Налгандарды көрдүм. Күйөөсүнүн тагдырын жамандагандарды көрдүм. Баягы барып эле таштап коюп эле кетип калбай, мен шашпай отуруп, кандайсың, эмне болду деп сүйлөшүп, баягы айпери жумшак, баягы көңүл сүйгөн жанмын да менчи. Ушундай бир сыпатым бар да, баягы көңүлүнө карай бергенчи. Анан барып анан кийин ошентип сүйлөшүп отуруп, жана сөздөрдү угуп келип, деп отуруп калам үйгө келипчи. Анализдеп. Анан ушундай да эми астагфирулла, просто адам айымдарды көрдүм. Нааразы болуп кеткендерди көрдүм. Сен берип атсаң да нааразы болуп кеткендерди көрдүм, сүйлөнүп. Анан алып туруп эртеси кайра чалгандар. Көп өтпөй эле бирөө баягы шарты бар экен да. Бизнес ачаптыр, бир стройка кылып атыптыр. Ошол адам келип менден жардам сурап акча алып кетип, анан ошо стройкама жардам берип койчу. Көбүрөөк акчаны мага эле берип койчу дегенде таң калган өмөлөрдү аябай көп көрдүм да. Анан отуруп алып жана нааразы болуп урушкан аялдар, мисалы көбүрөөк берсең болбойбу, анан бизге 3000 сом, 5000 сом эмнеге жетмей эле деген сыяктуу сүйлөгөн адамдар, аялдар. Баарына берип атырсың, эмнеге мага мындай кылып атасың? Кыскасы, айтайын дегеним, ой жүгүртүп отуруп, адамдар ушундай нааразы, берип атсаң дагы нааразы. Тагдырына нааразы, жашоосуна нааразы. Ким күнөөлүү? Эмнеге мындай болуп атат? И ошондон башталды менин ой толгоо. Менин жашоом кандай? Мен кандай адаммын? Менин жашоом кандай болуп атат? Мисалы 15 жылдан бери шоу бизнесте жаңы ыр жаздырасың, жаңы клип тартырасың, өзгөчө бир формалар тиктиресиң. Баягы шоу бизнесте бизде бир жана термин бар. Креативный, анан необычный болуш керек деген нерсе бар да. Шоу бизнестин ар бир адамы, ар бир ырчысы колдонот да. Менин клипим необычный. Менин клипим самый кымбат. Анан менин формам эң кымбат, менин көйнөгүм элде жок деген нерсени каалайт да ар бир баягы. Мен ойлойм ар бир адам каалайт бул нерсени. Анан өзгөчө болгонду жакшы көрөт адамдар. Анан 15 жылдан бери белка бар го в колесе. Айланып эле келатам да, тегерен ыр жаздырам, клип тарттырам, концертке барам, тойлорго барам, ыр жаздырам, клип тарттырам, концерт. Ушинтип эле келатыптыр да жашоомчу. Ара жолдо ошо турмушка чыктым, балалуу болдум. Кайра эле ошол эле жашоо. То есть менин жашоом ушинтип эле айланып келатыптыр. Анан аяка барам, бияка барам. Мен айтайын дегеним, альхамдулилля, бул жашоону мен басып өттүм. Кудайга шүгүр. Кудайга чексиз шүгүр. Мен тагдырымда бул бар нерсе экен. Аллахтын буйругу менен жашап өттүм. Анан ой жүгүртүп башталды. Мен азыр ушинтип эле жашоом өтүп бүтүп калабы? Каерге чейин барат ушул жол? Айланып, могу как белка в колесе крутится деп келип мен каерге чейин келип токтойм? Токтогондо эмне болот? Анан мен бактылуумунбу? Карасам бар жогум бар экен. Эмнеге мындай жашоому бирдеге жетпегендей болуп эле изденип баштадым.
эмне жетпей атат? Балам отурат, 2 уулум, күйөөм турат, үйүм турат, машинам, жумушум турат. Альхамдулилля, ден соолук, келбетим турат, бар жогум турат. Ата энем, бир тууган. Эмнеге бирдеге жетпей атат? Анан жашоо ушинтип эле канча жашайбыз, ушинтип эле өтүп кетеби? Өмүрүм аягына чейин ушинтип эле ырдап өтүп жашайынбы? Кыскасы ушундай ой жүгүртүүлөр, ой толгоолор болуп изден отуруп, Руханияттын Роббиге болгон кусалыгы алып келген турбайбыз. нерде бир көөдөндө бир мындай боштук боло берди да. Толбой атты да. Бар жогум бар болсо да толбой атты да. Анан пандемиядан тайнем. Мен ыхлас кылган адаммын. Тайнем өтүп кетти. Моюм үчүн аябай бир катуу бир эме болду, жоготуу болду, удар болду да. Себеби келмени, шариятты, дайым кандай сыфатта болуш керек, аял кандай болуш керек, баарын үйрөткөн. Мындай тайнем баштап турса айта берет, кулагын куя берет. Сен угасың, укпайсың, сүйлөй берет. Дуаны укмуш берет эле тайнем, сонун сөздөр менен. Анан тип туруп калдым, анан чубага жарабадым, өттү. Анан пандемияда бир баягы аттуу баштуулардан баягы жаңылыктардан чыгып атат, паланча өттү. Карасаң, байы дагы кетип атат, чиновниги дагы кетип атат, башкасы да. Мен кечээ бу жерде отурган Аяш атам Бишкекте оору болоптур деп Тоо жака кетип, ошол жактан жан берди да. Тоо ажалдан качып, анан өлүмдөн ошол нерсе да Бишкектен оорудан алыс болоюн деп Тоого барып, ошол жактан өлүп калды да. Анан кийин өлүмдөн эч ким качып кута албайт. Сен акчаң барбы, жокпу? Эч ким кача албайт экен. Бүгүн барбыз, эртең жок экенбиз да. Анан башталды ой жүгүртүү. Мен ушинтип жашап эле анан эртең эле бүтүп калса жашоом, туура жашадымбы? Анан Аллах дейбиз, Кудай деп айтабыз баарыбыз. Кудай алдына барганда кандай акыбалда болом? Мен туура жашоо жакшылыктарым көппү же жаман күнөө иштерим көппү? Башталды ой жүгүртүп келип анан Аллах насип кылган экен, ушу бир түндө чечим чыкты. Негизи эле хиджабка кирем, мен жолго ороном деген мындай ой жок болчу. Каршылыгым да жок болчу. Мисалы, жолчандарды көрсөм, Аллах ыраазы болсун деген сөздү айтчумун. Дайым машинада за рулем баратам, өтүп баратам, Аллах ыраазы болсун деп коем, болду. Эч кандай каршылыгым дагы, анан мен өзүм жолук салып калам деген бир мындай ой деле жок болчу да. Мен хиджабчан өзүмдү элестеттүү деген нерсечи. Анан кандай болуп калды билбейм, бир түндө ушундай чечим чыкты. 5 маал намазы менен дароо хиджабка кирүү. Анан баары Аллахтан болду. Чын ыхлас менен, ушундай сыймыктануу менен, сүйүнүү, кабыл алуу менен, анан эң башкысы мен ойлойм ушу Аллахтан уялуу менен, уялгандан. Баары ошо уялгандан башталды. Жол салынганыңызга 5 жылдын жүзү болуп калыптыр. Албетте, жараткандын бизге ар бир берген таңы бул биз үчүн чоң бийлик. Мүмкүнчүлүк деп билебиз. Бирок ошол 5 жылдын ичинде аябай сиздин жүрөгүңүзгө бир мындай Аллахта ушундай ыраазы болгон абалда көзүңүздөн жаш чыккан бир окуяны эстей аласызбы? Кече жакында эле болгон окуяны айтып берейин. Жок, андай нерсе, учур менде көп болот. Жок, мисалы үчүн бизде деле көп болот. Медреседеги кыздардын бүтүшү, же бир кыздын Куран жаттап бүтүшү, баягы жашооңдо ар бир нерсе баягы көзүңөн жаш сүйдөсүң го, бирок ошол эле учурда канча бир жылдын ичинде топтолуп, бирок ошол орду толбос болуп баягы башка бир сүйүнүчтөргө орун бербей турган бир сүйүнүч болот да. Эл алдына чыгарып аткан нерселеримден эле айтайын, жеке жашоомдон эмес. Эң алгачкы ушундай сүйүнгөнүм бул ушу хиджабка келишим болгон, жолука келишим. Анан кийин эс тутумум начарлап баштады. Окуп аткан нерсем мээме кирбейт. Азыр окуган нерсемди кайра айта албайм. Өтө начарлап кетти. Анан ошондо эң биринчи алгач
баягы кыжаалат кылган нерсе мени. Мен Куранга Куран. түшүм керек эле. Ушул нерсени угайын деп аткам. Мен Куранга түшүм, мен кантип азыр устаза издеп баштадым. Мен эс тутумум начарлап атат. Мен башым чөтө көп ооруй турган болуп атат. Мен эгерде баягы өлүм айтпай келет, мен азыр өлүп калсам, мен баягы Куранга түшкөн жетишпей каламбы? Жок дегенде бир тамгасын. Азыр мен кантип тамганы жаттайм? Себеби бир нерсени жатташым кыйын болуп атат. Баягы эмнеден улам билбейм, мага аябай кыжаалат кылган нерсе ошо болду да. Шаштым, кадимкидей шаштым. Ушунчалык шашып издеп устазалардын баарын мага үйрөткүлө, бир кимдир бирөөнүн убактысы жок, кимдир бирөөнүн эмеси туура келбейт, кыскасы эч бир мындай болуп келатты да. Анан бир устазага чалсам, кел деди. Качан кааласаң азыр кел деди. Дароо жетип бардым. Эмне каалайсың деди. Максатың кандай, ниетиң кандай? Мен Куранга түшүм керек. Эмне максатта? Эл көрсүнгөбү деди. Мен Куранга түштүм мына деп көрүнгүм келип атабы же кандай? Мен ниетимди билгиси келди. Жок дедим, менин эс тутумум начарлап атат. Мен билбейм качан ажалым келет, бирок мен ушунчалык шашып атам. Эмнегедир шашып атам дедим. Тез Куранга түшүм керек. Жетишип калышым керек деп. Будто ушул учурда баягы өлүм артынан ээрчип жүргөндөй эле сезилип атты да магачы. Анан Аллах насип кылган экен, 2 жума 14 күндө Куранга түштүм. Күнү түнү монтип муалим санин алып, мен өзүм окуп атканыма баягы баягы иннамал аъмалу биннияти деп коет. Амалдар ниетке жараша. Ниетим ушунчалык болгон экен, Аллах насип кылган экен да. Анан устаза үйүнө чакырды. Кээ болот да, кечинде, түндөсү да Аллах ыраазы болсун, ошол Курандан берген Гүл устазамдан Аллахым ыраазы болсун. Күнү түнү мен индивидуально монтип карап отурат. Түндөсү да чалат. Айпери, тур, бас, ач, оку. Жөнөт мага. Аябай артынан кууп монтип жүрүп, түрткүлөп жүрүп ушундай эме кылды. Анан корком. Устазам эме болсо эле баягы сөзүн эме кылбайын депчи, эки кылбайын, алдамчы болуп калбайын, кечиктирбейин деп корком да. Анан кийин үйүнө чакырды. Оффлайн эме аласы келди. Анан Куранды ач деди. Бисмилла. Дарат алып кел, Куранды ачып оку деди. Окуй берейин десем оку деди. Анан Фатихадан баштап Бакырага өттүк. Анан окуп баштадым, тамгалап окуп баштагандан тип мен байкап турмун. Анан мындай карасам, устазам көзүнө жаш алыптыр. Анан мен баягы калтырап, жана жаңы алфавитти эме болуп аткан балдардай болупчу. Биринчи нулевой класстагы балдардай калтырап, туура эмес окуп калбайын, күнөөкөр болуп калбайын деп баягы ушундай баягы ыхлас менен коркуп окуп атам да. Баягы махраджым туура чыгып атабы, ар бир тамганы туура айтып атамбы, уланганды кандай болуп атат, эрежелерин сактап атамбы депчи. Анан карасам көзүнө жаш алып туруптур. Анан эмне болду, туура эмес кылып атамбы десем, машалла деди. 15 күнгө жеткен жоксуң, 2 жумада Куранга түшүп калдың. Ниетиң ушундай эме болгон экен депчи. Анан өзүм алып ушундай ыйладым. Анан кийинчи Куранды кучактап алыпчы, альхамдулилля, Аллах насип кылды. Жетиштим депчи Куранга түшкөнү деп. Анан кийин башкача бактылуулук болду ошондо. Кийин анан соң уланттык, тереңдетилген тажвидти баштадык, тереңдетилген тажвидке өттүк. Ошентип альхамдулилля, эми Аллах жугуштуу, Аллахым берекесин берсин, пайдалуу илим болсун, жана амал кылуучулардан кылган болсун деп ниет кылам. Мен ойлойм, бизди көрүп аткан эжесиңдилерге Куран кыйын деген, же болбосо Куран окуйт элем бирок убакыт табылбай атам деген эжелерге жакшы мотивация болду окшойт. Негизи ушу Куранды көтөрүп окуп сүйүнүп жүргөнүңүзгө биз да бир аз күбө болуп калдык. Негизи эле баягы аял затына шылтоо көп эмеспи? Анын бар, бунун бар, балдарын бар деген сыяктуучу. Бир учурда микрофонду кармап, залды заңгыратып ырдаган Айпери Кубик кызынан жакын арада балким Куранды жаттаган хафиза катары, бир устаза катары көрө алабызбы? Аллах насип кылса экен, мен ал ниетим да бар. Мен баягы план түзөбүз го. Куранды жаттайм деген планымда турат. Анткени Аллах таала мындай үндү ар бир адамга деле бере бербесе керек деймин да. Ушунун бир чынын айтайынбы? Мындай учур болду да. Баягы
махраждар менен окуп каласың да. ооба Анан кийин окуп алып өзүм аябай неме болуп Сыймыктанып, сүйүнүпчү, сүйүнүп. тилим эме анын үстүнө устазам сен махраждарың сонун деп койгондон кийин Кудай берип калды да. Адам баласы мактоо жакпайт го бизгечи, мактаса эле учуп кетебиз. Андан кийин ошентип айтып койду эле, эмеге алынып баштадым, кайра эле нафс ойноп баштады. Элге бир сүрөнү окуп туруп чыгып койсомбу депчи. Анан устаза бир ушу сүрөнү окуп туруп чыгайынчы, могу сүрө аябай жагат да мага. Анан десем мындай карады да устаза. ниетиңден кете баштапсың деди. Максат деди. Максатың кандай? Эмне Куранды элге мага суктансын деп үйрөндүңбү деди. Кандай ниет менен баштадың? Дегенде астагфирулла деп отуруп калдым анан. Азыр туруп кайра баягы ойноо болуп кетет да. Элдин алдында чогуу ушинтип окусам, ушинтип кырааты менен ушундай бир кооз баягы Куранды тартил менен окугула дейт го. Ушундай кылып окусам депчи анан десе деп туруп астагфирулла ниетим эмне болуп кетип атат деп кайра өзүмдү тартыпчы. Анан айтор баягы ойноп кетет нафс эмелер. Бирок Куранды жаттоо Аллах насип кылсын, ниетим ишке ашкан болсун. Баягы эле күнүмдүк жашоо, балдардын кичинекейлиги, анан тиричилик, анан тияка, анан тыйын тыпыр деп эме болуп атып, кээде ушундай учур болуп калат да, сабактарым калып калган учур болот, 1-2 күн калып кетет. Андан кийин Аллах ыраазы болсун устазымдан, негизи сенин акыретиңе күйгөн адам аз болот экен да. Акыретиңе чын жүрөгүнөн күйгөн адам аз болот экен. Анан мен ошо устазым эстетип түрткүлөп турат да. Эсиңе кел депчи. Анан кийин деп анан кайра барам да. Анан айтайын дегеним, илимге адам баласы өзү умтулуп, өзү аракет кылып, өзү тим эле монтип тырмышып жоон териси менен сезген абалда келсе, ошондо суусаганда ошо сууну ичкени кадимкидей рахатын ошондо алат экен да. Анан бирөөнү мойнунан байлап келип эле сүдүрөп келип эле кыла турган болсоң, бул нерседе бир аз башкачараак болуп калат го дейм да. айтайын дегеним жана бир медресе куруп ошол жакта баягы кыздарга, анткени биз Куран жаттап жүргөн учурда бизге көп айтчы, вокал бул аябай керек нерсе депчи. Анан анча мынча бизге азыр эстетсем Салтанат, анан Рима деген эжелер бар болчу, ошол учурда вокалдан сабак берген, ошолор келип анча мынча бизге сабак берип калчу да. айтайын дегеним, сизде бул нерсе уже даяр деген да. Ошону балким медресе куруп кыздарга Куран окутуп үйрөтөсүзбү? Максат элдин алдына чыгып эмес, элге окутуп үйрөтүп берер эмес, балким Курандан бул устаза болом деген дагы ниетим бар. Анан кийин кыздар, мисалы, азыркы жаш кыздар, жаш муун башкача болуп чоңоюп атат да. То есть заманыбыздын өзгөргөнү, жаңы технологиялар, жаңы могу соц тармактагы башкача бир таасирлер, мындай бир таасир берчү нерсе болуп атат да. Балдарыбыз азыр башкача чоңоюп атат. Башкача акылдуу да. Сен кээде ушундай сөздөр сүйлөсөм отуруп каласың да. бул кайсынысы эле деп. Өзүңдү бир жашы чоң бир эже сезипчи. Анан кийин современный, мисалы, заманбап технология өнүккөн үчүн баягы немелер баары башкача да булардыкы. Анан ошол маалда улуттук, мисалы, нарк насил, салт, каада салтыбыз, ыйман, адеп ахлак, мыкты кулк мүнөз, кыздардын чыныгы, максаты, негизи эмне үчүн жаралган кыздар, аялдар, биздин чыныгы вазифабыз эмне бул жашоодо, эмне үчүн жашап атабыз, эмнени кылышыбыз керек, бактылуу болуш үчүн эмне кылышыбыз керек. Мисалы, көп байкайм, эртең күйөөгө тийсең дагы, ажырашып кетсең дагы бир үйүң болсо неме, сен андан көрө азыр күйөөгө тийбей карьераңды кур. Или там чет жака жиберет, же болбосо акчага басым жасап, акча тапканды үйрөтөт кыздаргачы. Негизи эле биз мойнуга алышыбыз керек, акча тапкан аял кыйын сөз баштайбыз да өзүбүздүчү. Бул чоң сүйлөп баштайбыз. Себеби акча тапкан аялга негизи бийлик бербеш керек да. Ошон үчүн балким Куранда эркектерди бизге башчы кылгандар, Анан кийин эми Аллаху алам, Алла билүүчү баарын, Аллах кадырсат. Анан
Ошон үчүн да мисалы Куран негизи эле жаңы талак боюнча эркектерге берген. Аял киши эмоция менен сүйлөйт. Аял бир киши минут эмоцияга алдырат, сезим менен сүйлөйт. Азыр 5 мүнөт мурда башканы сүйлөп, 5 мүнөттөн кийин башкача болуп калышы мүмкүн. Маанайы мынтип турат да дегендей. Анын сыңарындай акча тапкан аял дүйнөгө баягы эркектин нафсы бир аялдыкы 9 деп коет го. Аялдын нафсы, аял ишенчээк болот, аял назик болот, аял жумшак болот, аял кыскасы аял ушундай бир назик зат да. Анын аял заты. Анан ошол эле мисалы бир нерсеге бат алданып кетиш мүмкүн, бир нерсеге бат олгуп кетиш мүмкүн, дүйнө менен да бат эме болуп кетиш мүмкүн да. Ошон үчүн ар бир нерсеге берилүүдө аял киши ушундай бүтүндөй берилет экен да, баардык нерседечи. Анан менин оюм ошо акча табууда дагы аял киши берилсе, мисалы күчтүү болуп баштайт. Баардык жактан күчтүү болуп баштайт. Анан бирөөгө баш ийүү кыйыныраак болуп калат. Ошондон улам мисалы дүйнөгө же үй салууга кыздарыбызды сен үй салышың керек, сен машина алышың керек, сен карьера түзүшүң керек деп өстүргөнүбүз бул бир аз туура эмесирээк болуп калатпы деген ойдомун да. Себеби аялдын чыныгы вазифасы эмне? Аял күйөөсүнө итаат кылуу үчүн жаралган, мисалы күйөөсүнө тынчтык берүү үчүн жаралган. Аял киши кандай болуш керек? Бунун баары шариятта баары айтылган, аны аалымдарыбыз айтат, мисалы аялдын вазифалары эмне. Анан айтайын дегеним, менин максатым, мисалы оюмда эме бар, жаш кыздар канчалык туура эмес жолго кетип калышы мүмкүн, алданып калышы мүмкүн кыздарыбыз. Ошону динди тарбиялоо, мисалы динди жеткирүү, динди Аллахты таанытуу максатында ушундай бир окуу жай ачсак, кыздарга Куран үйрөтсөк, бул нерсе ар бир эле мусулмандын каалоосу болсо керек, мисалы баарында эле болсо керек. Ошол эле учурда мен дагы ушул жаш кыздарыбыздын тарбиясына, билим алуусуна, билим бир гана мисалы дин менен эмес, мисалы медицина менен, айтор билим алуу аял киши үчүн бизде мындай түшүнүк бар экен да, дин алса эле, баягы динде болсо эле, намаз окуса эле, жол салса эле, болду, үйдөн мондай 4 дуалдан чыкпай эле отуруш керек деген түшүнүктө. Бул дин ислам дини караңгылык эмес да, ислам дини бактылуулук. Динди жеткирүүдө силер сүйүнчүлөгүлө дейт да. Анын сыңарындай аял билим алыш керек, илимдүү болуш керек. Эмнеге? Даанышман болуш керек, акылдуу болуш керек. Эмнеге? Аял коомду тарбиялайт, уул кыздарды тарбиялайт. Эртеңки күндө коомго барып кошулат ошол балдар. Тарбия бере турган адам биринчи өзү тарбиялуу болуш керек. Баягы уядан эмнени көрсө учканда ошону алат деп коет го. Үйдөгү нерсе, үйдөгү жашоо, үйдөгү мамиле, үйдөгү баягы эрежелер, мунун баары балага бирдемен, мисалы өзүң намаз окуй туруп бар намаз оку десең, сенде жок ал нерсе. Бала сенин күзгүң. Анын сыңарындай аял заты ошо тарбия бериш үчүн өзү тарбиялуу, өзү билимдүү, даанышман болсо, бул өтө бир сонун нерсе. Биз билбейбиз, бир мүнөттөн кийин биздин жашообузда, тагдырыбызда эмне болуп кетет. Бирок биз баягы үмүт менен жашайт эмеспизби, Аллахтын мээримине. 20 жылдан кийин же 25 жылдан кийин, 30 жылдан кийин биз билген Айперинин кандай максаттары бар, же өзүнүн кандай бир апа катары, айым катары өзүн кандай көрө алат? Албетте, амалдар ниетке жараша дегендей, жакшы ниет кылам, сонун нерселерди ниет кылам. Эң башкысы Аллахтын ыраазылыгын издейм. Балдарымда ар бир эле эне ойлонот да, туура тарбия берип атамбы депчи. Балдарым эртең кандай болуп чоңоет? Ар бир эне ойлонот. Акыйкат. Себеби балдарың бул аманат. Эртеңки күндө акыретте ал нерсе үчүн да жооп бересиң. Сен балдарың кылган ар бир нерсе үчүн да жооп бересиң да. Анан кандай болуп атат? Мисалы, сиз сураган суроо эртең кантип элестетем? Мен ошол Аллах ыраазы болгон,
жолдо болсом экен, бештик болсом экен деп ар бир мусулман каалайт, ошол нерсени тилейт, суранат, дуа кылат, күнөөлөрүм кечирилсе экен деп. Ким канча жашайт эч ким билбейт да. Эртең менен кийген көйнөгүңдү кечинде өзүң чечесиң дегенге кепилдик жок. Кечинде уктаган соң эртең көзүңдү ачасың дегенге кепилдик жок. Ким канча жашайт бир аны Кудай билет, аны Аллаху алем. Өлүм айтпай келет. Ошон үчүн менин эң корккон нерсем ошол ажал келген маалдагы сенин абалың. Ошол маалда баягы тооба кылып калган болсом экен, ошол маалда даяр болсом экен. Эң баягы бактылуу адам өлүмгө даяр адам деп коет, деп уккам да. Анан ушундай бир жүзүм жарык болсо экен депчи, Аллахты көргөдөй болсом экен. Мен ар бир эле мусулмандын ниети, каалоосу ушул болсо керек деп ойлойм. Сонун. Убактыңызды бөлүп келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Ойлоймун, бүгүнкү сиздин чын жүрөктөн берген дил баяныңыз көпчүлүк айымдарга буюрса жашоосуна жакшы бир пайдаларды алат деген үмүттөбүз. Анда сизге эркин микрофон. Чоң рахмат. Чакырган жерден калба дегендей ошол күнгө насип кылган экен. Биз келдик, Кудайга шүгүр. Аз да болсо дагы, бир аз болсо дагы адамдарга таасирин тийгизип, пайдасын тийгизген болсо, бул да болсо бир жеңиш деп ойлойм. Аллах насип кылсын, пайдалуу болгон болсун, берекесин берген болсун. Ал эми ар бир инсанга жүрөгү толгон ыйманды насип кылсын Аллахым. Кыяматта жүздөрүн жарык кылган болсун. Баарыбыздан билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү кечирген болсун. Аллахым шерменде кылбасын. Бу дүйнө, о дүйнө, эки дүйнө шерменде кылбасын. Баарыбызга бейиштик болууну насип кылса экен деп ниет кылам. Сиздердин эфириңиздерге тунук эфир. Ар дайым ушундай элге пайдасы, мусулман элдерге пайдасын тийгизген эфирлерден болсун. Өмүрү узун болсун эфирдин. Жана ушул эфирдин жалпы жамаатына терең ыраазычылык билдирем. Аллах ыраазы болгон болсун. Рахмат, амин. Урматтуу эже сиңдилер, уникалдуу ислам берүүсүнүн негизинде коомдук ишмер айым Айпери Кубик кызынын сиздер менен болгон дил маегин тартууладык. Ар бириңиздер өзүңүзгө керектүү пайдалуу нерселерин аласыздар деген үмүттөбүз. Жана кийинки берүүдөн сиздер менен жолукканга чейин ар бириңиздердин үйүңүздөрдө Жараткандын саламы, берекеси, ырайымы болгон болсун.